Саламатсыңарбы балдар. Бүгін біз силер менен үй бүлө деген эмне экендиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Төмөнкүдөй кызыктуу суроолорго жооп беребиз. Үй бүлө деген эмне? Үй бүлөнүн милдеттери, үй бүлөнүн түрлөрү. Үй бүлө деген эмне? Ар бир адам өз алдынча жооп берет. Кимдир бирөө өзүнүн сүйүктүү жана сүйгөн үй бүлөсүн сүрөттөйт. Ал эми кимдир бирөө бул сөздүн маанисин түзүү үчүн көп аракет жумшоого туура келет. Үй бүлө бул кандаш туугандык байланыштарда турган адамдардын чакан тобу. Үй бүлө бул нике, тууганчылык, балдарды тарбиялоого же чоңдорду камкордукка жана кароо үчүн кабыл алуунун негизиндеги укуктарга жана милдеттерге байланышкан адамдардын тобу. Үй бүлөнү эмне бириктирип турат? Нике байланыштары нике. Эркек жана аялдын ортосундагы үй бүлөлүк мамилелер нике деп аталат. Нике мамлекет тарабынан берилген нике жөнүндөгү күбөлүктүн жардамы менен мыйзамдаштырылат. Туугандык мамилелер ата-эне жана балдардын ортосундагы байланыштар, кандаш туугандык мамилелер менен бекемделет. Балдарды асырап алуу, кыз уул багып алуу бул баланы үй бүлөгө кабыл алуу процесси. Мындайда бала жана өз атасы жана энеси болбогон адамдын же жубайлардын ортосундагы туугандык байланыш түзүлөт. Бала асырап алуунун негизги максаты такыр ата-энеси жок же болбосо алардын ата-энелери аларды тигил же бул себептерден улам бага албаган балдарда нормалдуу үй бүлөлүк жашоону калыбына келтирүүдө турат. Үй бүлөнүн негизги көрүнүштөрү бул үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда бири-бирине камкордук көрүү, өз ара мээрим төгүү, сый урмат, колдоо жана ишеним. Ата-энелер балдарга мээримдүүлүк менен кам көрүшөт, аларга өзүнүн жашоодогу тажрыйбасын өткөрүп беришет. Үй бүлөдө бала сүйлөгөндө, жүрүм-турум эрежелерин сактаганда, эмгектенгенде үйрөнөт. Ар бир адамдын үй бүлөсүндө өз милдеттери бар. Заманбап үй бүлөдө жубайлар бири-бирине түшүнүү менен мамиле кылышат, бири-бирин колдошот. Үй бүлөлүк керектөө көйгөйлөрүн чогуу чечишет. Мисалы, атасы тамак жасайт, чаң сордура алат. Үй бүлөнүн милдеттерине үй бүлө мүчөлөрүнө кам көрүү дагы кирет. Мисалы, ата-энелер балдарга кам көрүшөт, бала ата-энесине кам көрөт. Үй бүлөнүн ыйык максаты ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жакын адамдарына камкордук көрүү, ошондой эле улгайган адамдарга көңүл буруу болуп саналат. Балдар, келгиле үй бүлөлөрдүн түрлөрүн карап көрөлү. Биздин коомдо үй бүлөлөрдүн ар кандай түрлөрү кездешет. Жубайлар өзүнүн балдары менен жашаган үй бүлөлөр бар. Бул 2 муундан турган үй бүлө. 3 муундун өкүлү, чоң ата, чоң апасы, ата-эне жана алардын балдары жашаган үй бүлөлөр бар. Атасы же энеси жок үй бүлөлөр бар. Мындайларды толук эмес үй бүлө деп аташат. Үй бүлөлөр ошондой эле балдардын саны боюнча дагы айырмаланышат. Баласыз, бир балалуу, көп балалуу. Кыргыз коомунда үй бүлөлүк мамилелер илгертеден эле бекем болуп келген. Эгерде үй бүлө бузула турган болсо, кыргыздар шаар бузулду деп коюшчу. Кыргыздарда ата-энеге урмат сый көрсөтүү, улууларга жана кичүүлөргө кадырлап мамиле жасоо сезими абдан күчтүү өнүккөн. Ата-энелер балапан уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат деген макалга ылайык өз балдарына үлгү болууга аракеттенишет. Үй бүлө жубайлардын жана балдардын ортосундагы сүйүүгө жана ынтымакка негизделет. Ушуну менен балдар, биздин сабагыбыз аягына чыкты. Кийинкиден жолугушканча саламатта калгыла.